Саламатсыңарбы урматтуу 10-класстын окуучулары. Мен силерге бүгүнкү сабактан пайдаланып, кыргыз тилинин улуулугун, байлыгын даңазалоо менен эне тилибизди дагы да барктоого, өнүктүрүүгө чакыраар элем. Жан дүйнө аламы болгон миллион саптуу Манас эпосу баш болгон элдик чыгармаларды, сезимдерибизди козгогон акындарыбыздын ырларын Чыңгыз Айтматов сыяктуу жазуучуларыбызды сөз берметтерин окугула деп айткым келип турат. Анткени сөз өнөрүнүн аркалаган өнөр ээлеринин чыгармаларында ойдун жана сөздүн байлыгы жатат эмеспи? Мен силерге азыр Алыкул Осмоновдун чыгармасын кыскача окуп берсем. Башка тилди жандай жакшы көрсөм да, өз тилимди сүйгөнүмдөн жаңылбайм деп белгилүү акыныбыз Алыкул Осмонов көп тил үйрөнгүлө, бирок өз тилиңерди сүйгүлө деп керезин бизге түбөлүккө калтырды. Келгиле анда бүгүнкү кыргыз тили сабагыбызды баштайлы. Окуу куралдарыңарды алып чыгып, берилген тапшырмаларды аткарууга даярданып отургула. Кыргыз тили сабагынан бүгүнкү темабыз этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери жана алардын жасалышы деп аталат. Сабагыбыздын максаты: этиштин татаал формалары боюнча жалпы маалымат аласыңар, алардын кантип жасалаарын түшүнүп билесиңер, этиштин татаал формаларынын, этиштин өзгөчө формаларынын айырмасын билүүгө жетишесиңер, айрым этиштин татаал формаларынын туура жазылышын эске саласыңар. Теориялык алган билимди практикада колдонуп көрсөтөсүңөр. Накыл кептерден тарбия аласыңар. Биз максатка жетүүнүн көрсөткүчтөрүн карайбыз. Айтылып жаткан маалыматты кунт коюп уксаңар, негизги маалыматтарды дептерге жазып отурсаңар, берилген тапшырмаларды тез аткарууга аракет жасасаңар, накыл кептердин маани-маңызын көңүл бурсаңар, бүгүнкү темага эң жакшы түшүнгөн болосуңар балдар. Тема боюнча күтүлүүчү натыйжалар. Бул жерде мен силерге бир канча сөздөрдү айтам. Эгер бул маалыматтарды билген болсоңор, дептериңерге белги коесуңар. Эгер билсеңер, кошуу белгисин коесуңар. Толук эмес билсеңер, суроо белгисин коесуңар. Эгер билбесеңер, кемитүү белгисин коесуңар. Этиш сөз түркүмүнүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал түрү бар. Эгер бул маалыматты билсеңер, кошуу белгисин койгула. Эгер билбесеңер, суроо, ал эми толук билбеймин десеңер, кемитүү белгисин коесуңар. Экинчи, татаал этиштер 2 же андан көп сөздөн турат. Бул жерге дагы жогоруда айтылгандай белгилерди коебуз балдар. Татаал этиштер негизги жана жардамчы сөздөрдөн куралат. 4. Татаал этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп тутумдашып, кеңири маанидеги кыймыл аракетти билдирет. 5. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт. 6. Жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт. 7. Этиштин өзгөчө формалары этиштин татаал формасынан айырмаланат. 8. Этиштин татаал формаларынын туура жазылышын билемин. Эгерде балдар белгилерди коюп алсаңар, анда сабагыбызды баштасак. Келгиле окуучулар, жаңы темага өтөрдөн мурда төмөнкү чачылган ириетсиз сөз тирмектерин өз ордуна коюу менен маанилик жана грамматикалык жактан туура байланышкан сүйлөм түзөлү. Силердин тилегиңерге төп келген маани келип чыгат. Бактылуу, келечекте, жашагым, келет, мен, таза, ыйман, заман, жүгүн аркалап, тунук, адеп. Эми ушул чачылган сөздөрдү ирети менен жайгаштырып, бир сүйлөм чыгарабыз. Эгер бир сүйлөм чыгарган болсоңор, мен өзүмдүн сүйлөмдү окуп койсом. Таза, ыйман, тунук, адеп менен заман жүгүн аркалап, бактылуу, жашагым келет. Бул сүйлөм түзүлүшүнө карай жөнөкөй сүйлөм болду. Эмне үчүн жөнөкөй сүйлөм деп таң калып жатсаңар, бул жерде таза, ыйман, тунук, адеп, заман, жүгүн аркалап деген сөздөр чакчыл түрмөк боло алат. Ал эми
жашагым келет деген эки сөздөн куралган кыймыл-аракетти билдирген сөз бул татаал этиш болот. Ошондуктан бул сүйлөмүбүз жөнөкөй сүйлөм болуп калды. Этиш сөз түркүмү түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал болуп бөлүнөт. Этиштин жөнөкөй формасы бир гана сөздөн турат. Мисалы, кадыр баркыңдын ашуусун кааласаң, башкалардын кадыр баркын бил. Бул жерде жөнөкөй формадагы этиш кааласаң, анан бил деген сөздөр болду. Эми татаал формасына көңүл буралы. Этиштин татаал формалары эки же андан көп сөздөн түзүлөт. Мисалы, сабыр жылоосун кармаган адам өзүнүн максатына жете алат. Бул жерде жете алат деген сөз этиштин татаал формасын түздү. Себеби дегенде эки сөздөн куралып кыймыл-аракетти билдирди балдар. Этиштин татаал формаларынын мүнөздүү белгилери булар. Этиштин татаал формалары эки же андан ашык сөздөрдүн бир мааниге бириккен тобу аркылуу уюшулат. Тутумундагы сөздөр берген маанилер боюнча бирдей даражада болот. Мисалы, алардын биринчиси кыймыл-аракеттик негизги маанини билдирет. Экинчиси калгандары анын маанисин толуктайт жана жыйынтыктайт балдар. Ушул өзгөчөлүгүнө байланыштуу негизги жана жардамчы этиштер болуп бөлүнөт. Мисалы, эгерде жолдо карыя сага учурап калса, урмат көрсөтүү менен соңунан жүрүшүң керек. Мында кыймыл-аракет жөнүндөгү негизги түшүнүк учурап жүрүшүң деген сөз биринчи түгөйлөрдө берилди. Ал эми экинчи түгөйлөрү калса керек аларга кошумча маани берип турат. Демек, негизги жана жардамчы этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп, уюмдашып, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирсе, этиштин татаал формалары дейбиз. Азыр биз салыштырып көрөлү. А дегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюла баштайт, бирок соңунда бакыт таалайдын эшигин ачып салат. Эми бул жерде биринчиси этиштин татаал формасы болду. Туюла баштайт, ачып салат деген сөздөр. Эми жөнөкөй формасын карайлы. А дегенде сабыр сага ачуу дарыдай туюлат, бирок соңунда бакыт таалайдын эшигин ачат. Бул жерде балдар көрдүңөр. Туюлат жана ачат деген сөздөр этиштин жөнөкөй формасын берди. Себеби дегенде бир гана сөздөн туруп жатат. Негизги этиштер менен жардамчы этиштердин өзгөчөлүгүн карап көрсөк. Негизги этиштер баштапкы маанилерин сактайт. А, ый, ып, ганы, мыш формасында келет. Кыймыл-аракеттин негизги түшүнүгүн билдирип турат. Ал эми жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстайт. Толуктоо, жыйынтыктоо кызматын аткарат. Чак жана жак формада келет. Тактап айтканда, кыймыл-аракеттин ким тарабынан жана кандай мүнөздө болуп өткөнүн, болуп жатканын, болоорун билдирет. Этиштин өзгөчө формалары менен этиштин татаал формасынан айырмачылыгы. Эми биз этиштин өзгөчө формасын карасак, чакчылдар менен жак формасындагы этиштердин айкашы дайым эле этиштин татаал формасын түзө бербейт. Кичи пейил жана адептүү болгон адам калайыктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бой сундуруп багындырат. Кантип багындырат? Бул жерде кичи пейил жана адептүү болгон деген сөз бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми экинчи мисалды карайлы. Этиштин татаал формаларын. Кичи пейил жана адептүү болгон адам калайыктын сүймөнчүлүгүн өзүнө бой сундура алат. Эмне кылат? Бой сундура алат. Бул жерде баяндоочтук милдетти аткарды. Балдар, силер этиштин өзгөчө формалары менен татаал формаларынын айырмасын билдиңер. Эгер өзгөчө формасы келсе, демек ал бышыктоочтук милдетти аткарат экен. Ал эми татаал формасы кезиксе, демек ал баяндоочтук милдетти аткарды. Эми этиштин татаал формалары эмнелерден түзүлөт? Ушул жерди карап көрсөк балдар. Убадасына тура албаган адам өз кадырын түшүрүп алат. Эмне кылат деген суроого жооп берип, баяндоочтук милдетти аткарып жатат. Эми атоочтук түрмөктү карасак. Карылардын алкоосуна таттыган адам дайыма кичи пейилдик сапатты алып жүрүүгө тийиш. Бул жерде кандай адам ган атоочтук мүчөсү аркылуу тутумдашып аныктоочтук милдетти аткарды.
Эми ушул эле мисалга чакчыл түрмөктөрдөн карасак, өзүңдүн да каарылыкка барарыңды ойлоп, улууларга катуу сөз айтпагын, анткени алардын көңүлү назик. Эмне максат менен деген суроо коебуз. Өзүңдүн да каарылыкка барарыңды ойлоп деген сөздү карасак, ып чакчыл мүчө менен уюшуп, бышыктоочтук милдетти аткарды. Эми балдар, бул жерде этиштин татаал формасы атоочтук түрмөктөн жана чакчыл түрмөктөрдөн түзүлөрүн билдик. Этиштин татаал формаларынын туура жазылышын карайлы. Татаал этиштин ар бир түгөйү айрым жазылат. Демек балдар, татаал этиштер өз-өзүнчө жазылат. Чуркап кел, жүгүрүп чык, отур, отура тур, уктап ал, күтө тур, сүйлөп жатты, сурап чыга кал. Дагы жана башка көптөгөн сөздөр көп балдар. Бул жерде өзүңөр көрүп тургандай, этиштин татаал формалары өз-өзүнчө жазылды. Эскерте кетсем, жат деген жардамчы этиш кыскарып ат болуп айтылат. Негизги этишке уланып угулушунча бирге жазылат. Мисалы, бара жатат деген сөз баратат, келе жатат деген сөз келатат деп айтыла берет балдар. Эми зататоч менен этиштен куралган кошмок сөздөр да өз-өзүнчө жазылат. Жардам кыл, жардам эт, кол шилте, кол сал, баш ийдир, салам бер, баш тарт, азап чек, өч ал, кол кой, таасир эт, өмүр сүр, курман бол. Дагы жана башка көптөгөн сөздөр бар балдар. Бул жерде карасаңар, төмөнкү татаал этиштердин толук түрүнө да, кыскартылган түрүнө да, жазууда жол берилет. Мисалы, алып бар деген сөздү биз бир эле сөз менен алып бар деп жаза берсек болот. Алып кел деген татаал этишти биз ап кел деп деле айта берсек болот экен балдар. Теориялык билимдерди өздөштүрүүнүн натыйжасында канчалык деңгээлде практикада туура колдоно алабыз? Анда эмесе балдар, биз биринчи текст менен иштейбиз, андан кийин мен силерге 5 суроодон турган тест берем. Анда эмесе текстке көңүл бурсак, текстти окуп абзацтардын ортосундагы катышты кандай аныктайбыз жана анда берилген татаал этиштерди табабыз. Ар бир окуучу өзүн өзү текшерет жана жыйынтыгында баалоого жетише алат. Абзацтарды негизги ойду туура аныктасаңар 5 упай аласыңар, аныктай албасаңар 0 упай аласыңар. Тексттеги берилген татаал этиштерди 5өөнү тең тапсаңар 5 упай, 4өөнү тапсаңар 4 упай, 3өөнү тапсаңар 3 упай, 2өөнү тапсаңар 2 упай, эгер бирөөнү эле таап калсаңар, демек 1 эле упайга ээ болосуңар. Ал эми тест менен иштөөдө 5 тест берилет деп жогоруда айтып өттүм. Эгер 5өө тең туура болсо 5 упай аласыңар, 4өө туура болсо 4 упай, 3өө туура болсо 3 упай аласыңар. Эгер 2 эле сурооңор туура болсо 2 упай, эгер 1 эле суроо туура болсо 1 эле упай аласыңар. Жалпы текст жана тест боюнча 15 упайга ээ болосуңар. Текст менен иштөө. Абзацтардын ортосунда кандай катыш бар? Тексттен этиштин татаал формаларын аныктайбыз. Биздин тема келечек өзүбүздүн колубузда деген тема. Анда эмесе мен текстти окуп берсем. Айрым адамдардын айтымында биздин өлкөдө жашоо абдан кыйын. Жумуш орундар аз, азык-түлүк кымбат жана окуу жайлары сапатсыз адистерди даярдап жатат. Чындыгында бул биздин балдарыбыздын келечегине терс таасирин тийгизет. Анда эмне үчүн чет өлкөлүктөр биздин өлкөдө жашоону каалашат? Көрсө, биздин элибиз эркин, мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз турбайбы? Бизге кымбат туюлганы менен азык-түлүктөрүбүз чет өлкөдөн көп эсеге арзан. Ооба, окуу жайларыбыздын саны көп, бирок көпчүлүгү сапаттуу кадрларды даярдай башташты. Жумуш орундар аз деп отура бербей, өзүбүз да кичи менчик ишканаларды ачууга аракеттенели. Келечек жаш муундар шарт түзөлү. Урматтуу жарандар. Эми балдар, силер бул жерден абзацтардын ортосундагы кандай катыш бар экенин табабыз жана тексттен этиштин татаал формаларын аныктайбыз. Абзацтардын ортосунда карым-катыш ой аны төгүндө 5 упай берилет. Тексттен татаал этиштин формаларын аныктагыла. Тексти берилген татаал этиштердин 5өөнү тең тапсаңар 5 упай аласыңар балдар. Эгерде тапсаңар балдар, мен туура жообун окуп берсем. Айрым адамдардын айтымында биздин өлкөдө жашоо кыйын, жумуш орундар аз,
азык түлүк кымбат жана окуу жайлары сапатсыз адистерди даярдап жатат. Чындыгында бул биздин балдарыбыздын келечегине терс таасирин тийгизип келүүдө. Бул жерде балдар татаал этиштер даярдап жатат, тийгизип келүүдө деген сөздөр болду. Анда эмне үчүн чет өлкөлүктөр биздин өлкөдө жашоону каалашат? Көрсө, биздин элибиз эркин, мүмкүнчүлүктөрүбүз чексиз экенин биз көбүнчө байкай бербейт экенбиз. Бизге кымбат туюлганы менен азык түлүктөрүбүз чет өлкөдөн көп эсеге арзан. Ооба, окуу жайларыбыздын саны көп, бирок көпчүлүгү сапаттуу кадрларды даярдай башташты. Жумуш орундар аз деп отура бербей, өзүбүз да кичи менчик ишканаларды ачып, келечек жаш муундарга шарт түзөлү, урматтуу жарандар. Бул жерде балдар байкай бербейт экенбиз деген сөздө татаал этиштин формасы кезикти. Жана ошондой эле даярдай башташты дегенде дагы татаал этиштин формасы кезикти. Отура бербей деген сөзүбүз дагы татаал этиш боло алды. Эми балдар биз тест менен иштөөгө көңүл бурсак, кайсы катардагы сөздөр туура жазылган? А варианты киет, чиет, Б варианты ойноп турар, В варианты кеңейет, селейет, Г варианты табып келер. Балдар ойлонуп туура жообун табабыз. Эгер тапкан болсоңор, кайра окуп берсем. А варианты киет, чиет, Бсы ойноп турар, Всы кеңейет, селейет, Гсы табып келер. Бул жерде туура жообу А варианты болот. Себеби киет, чиет деген сөздөрдүн жазылышын карагыла. Е тыбышы менен жазылды. Ал эми Б вариантында ойноп турар деп 2А берилип жатат, балдар. Бул жерде бир эле А болуш керек. В вариантында кеңейет, селейет дегенде ый менен жазылып келди. Демек, булар дагы туура эмес. Г вариантында табып келер деген сөздө дагы 2 созулма э жазылып калды. Демек, бул туура эмес. Экинчи суроо. Кайсы катардагы сөздөр туура жазылган? Биринчи алып кел, алып бер. Экинчи жардам кыл, кол шилте. Үчүнчү өч ал, кол кой, өмүр сүр. Эми балдар, бул жерде кайсы варианттагы, кайсы сандагы сөздөр туура жазылды? Эгер тапкан болсоңор, мен туура жообун окуп берейин. Туура жообу бул жерде А варианты болот. Себеби бардык 3 сөз тең туура жазылган. Алып кел, алып бер. Мен жогоруда окуп өткөндөй, 2 сөзү тең туура деп эсептелет. Үчүнчү суроо. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз кыймыл аракетке кошумча гана маани берип турат? А варианты колундагысын ала койду. Б варианты китебин текчеге койду. В варианты эркин эркелигин койду. Г варианты арызына колун койду. Эми бул жерде асты сызылган сөздөр кыймыл аракетке кошумча гана маани берип турганын табат экенбиз. Эгер тапсаңар, мен туура жообун окуйун. Туура жообу бул жерде А варианты. Себеби колундагысын ала койду деген бизге кыймыл аракетке кошумча гана маани берип турган сөз. Койду деген сөз, демек, кошумча кыймыл аракетти билдирип жатат. Ала койду. Төртүнчү суроо. Кайсы катардагы сүйлөмдө асты сызылган сөз негизги кыймыл аракетти көрсөтүп турат? А варианты ата-энеге катаал мамиле жасап, анын дилин оорутуп албагыла. Б варианты атанын сөзү акылдын көзү. В варианты балам менин сени канчалык жакшы көрөрүмдү өзүң балалуу болгондо жакшы түшүнүп каласың. Г варианты өзү каалаган илимди толугу менен перзентине берүү, аны өзүнөн дагы беделдүү шартка жеткирүү ата дайыма жанын үрөйт тура. Эми балдар туура жообун табабыз. Бул жерде туура жообу балдар В варианты болуп эсептелет. Себеби бул жерде кыймыл аракетти негизги себебин көрсөтүп турат. Балам менин сени канчалык жакшы көрөрүмдү өзүң балалуу болгондо жакшы түшүнөсүң деген сөздө, балалуу болгондо жакшы түшүнүп каласың деген сөздө, түшүнүп деген сөз бизге негизги кыймыл аракетти көрсөтүп берди. Бешинчи суроо. Асты сызылган сөз тизмектерине карап
чакчыл түрмөктүү сүйлөмдүн катарын аныктагыла. А варианты: киши болор кишинин киши менен иши бар. Б варианты: перзент өз алдынча жумуш, каргыча ата-эненин колуна аманат. В варианты: адал тарбиянын ахлактуу адептин чегинен чыкпай жүр. Г варианты: ата-энеңдин нускалуу кеңештерин дилге тутпай туруп жаңыдан иш баштаба. Бул жерде асты сызылган сөз тизмектерине карап чакчыл түрмөктүү сүйлөмдөрдү табабыз балдар. Туура жообу Г варианты. Ата-энеңдин нускалуу кеңештерин дилге тутпай туруп жаңыдан иш баштаба. Бул жерде ата-энеңдин нускалуу кептерин дилге тутпай туруп деген сүйлөм бизге чакчыл түрмөктү көрсөтүп берди. Эми балдар, өзүңөр топтогон упайыңарды өз деңгээлиңерди аныктагыла. Силерге мен азыр упайыңардын санын айтам. Ошого жараша өзүңөрдү баалап аласыңар. Эгерде силердин упайыңар 13-төн 15-ке чейин упай болсо, демек силер эң жакшы деген бааласыңар. Эгер 10-дон 12-ге чейин упай болсо, жакшы деген бааласыңар. Эгер 8-ден 9-га чейинки упай алсаңар, орто деген бааласыңар. 6-дан 7-ге чейин упай алсаңар, демек бул өтө төмөн алган болосуңар бааны. Эми балдар, тема боюнча күтүлүүчү натыйжаларга көңүл бурсак, бул жерде дагы баштагыдай эле биз эмнелерди билдик, ошолорго карата белги коебуз. Биринчи, этиш сөз түркүмүнүн түзүлүшүнө карай жөнөкөй жана татаал түрү бар экенин билемин. Эгер билсеңер, кошуу белгисин коесуңар. Эгер толук билбей калсаңар, суроо белгисин коесуңар. Эгерде таптакыр түшүнө албай калсаңар, минус белгисин коесуңар. Экинчи, татаал этиштердин мүнөздүү белгилерин билдим. Бул жерге дагы ошондой белгилерди коебуз балдар. Үчүнчү, татаал этиштер негизги жана жардамчы сөздөрдөн түзүлөөрүн аңдап түшүндүм. Төртүнчү, татаал этиштер маанилик жана грамматикалык жактан өз ара ажырагыс болуп тутумдашаарын, кеңири маанидеги кыймыл-аракетти билдирерин аныктай алдым. Бешинчи, негизги этиштер баштапкы маанилерин сактаарын билдим. Алтынчы, жардамчы этиштер алгачкы маанисинен алыстап, кошумча маани берерин ажыраттым. Этиштин өзгөчө формалары менен этиштин татаал формасын айырмалай алдым. Сегизинчи, этиштин татаал формаларын туура жаза аламын. Эгерде силерде көпчүлүгү кошуу белгиси болсо балдар, демек силер бүгүнкү темага эң жакшы түшүндүңөр деген үмүттөмүн. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Мына окуучулар, бүгүнкү сабагыбыз дагы аягына чыкты. Эгерде күтүлүүчү натыйжалардан силер көбүрөөк кошуу белгилерине ээ болгон болсоңор, биздин сабагыбыз максатына жетти деген ойдомун. Силер үчүн түшүнүксүз болуп калган маалыматтарды окуу китептен кайра карап чыгып, алган билимиңерди өз алдыңарча толуктайт деген үмүттөмүн. Китепте берилген көнүгүүлөрдү жазып, аткаруу аркылуу алган билимиңерди бышыктагыла. Кайрадан силер менен аманчылыкта жолугушканча саламатта калгыла.